Жайдын саратан күндөрүндө кайрадан ЛТР подкаст. Бүгүнкү подкасттын ардактуу коногу белгилүү мына ушул социалдык тармактарда өзгөчө өзүнүн көпчүлүккө пайдалуу маалыматтары менен бөлүшүп келген жалпы врач Бекзат Болотбек бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы Бекзат мырза? Саламатсыздарбы? Айтыңызчы деги эле мына ушул жайда адамзатты деги эле бизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөрүбүз жайкысын эмнеден баягы энергияны алат же болбосо жайында ден соолукка кандай кам көрүп калыш керек? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Негизи бул жайкы мезгил өтө адамга пайдалуу мезгил болуп эсептелет. Жана ошондой эле жайкы мезгилде адамдын денесиндеги химиялык процесстердин баардыгы тең өзгөчө жүрөт. Мисалга ала турган болсок, энергияны бөлүп чыгаруу башка мезгилдерге караганда басаңдайт. Ал эми сууга болгон муктаждык жайкысын 1,5 эсеге жогору болот да. Ошондуктан адам жайкы мезгилде көбүрөөк суу ичип туруу талап кылынат. Ошондой эле жайкы мезгилде күн жакшы тиет. Ушул жерден бир суроо пайда болду. Суу дегенде баягы азыр кофени ичип атышат, ар кандай муздак чайларды ичип атышат, ар кандай газдалган суусундуктарды ичип атышат. Бул сууга киреби, бул суусундукка киреби же кандай сиздин оюңузча? Негизи бир кофе бул мындай суусундукту кандырбайт да. Кандай десем, бир тамашага салгандай бир абалга алып келет адамды. Мисалга ала турган болсок, адам кофени ичкенде башында суусуну кангандай сезилгени менен тескерисинче суусата турган таасири бар. Бул көптөгөн изилдөөлөрдүн негизинде тастыкталган. Мисалы үчүн 250 мл кофе иче турган болсо, ал кофе 500 мл сууну керектей турган талап кылат да. Себеби ал диуретик болот дагы, сууну адамдын денесинен айдап чыгарат, тескерисинче дагы чайлар болгон муктаждыкты күчөтүп коет. Жана газдалган суусундуктар, чайлар, жанагындай муздак чайлар сатылат эмеспи? Ошолордун баардыгы тең булар эч кандай суусунду кандыра турган бир суусундук болуп эсептелбейт. Болгону гана бир химиялык заттарга толгон, калориясы көбүрөөк болгон суу болуп эсептелет да. Бул тескерисинче калориясы көп болгондуктан дагы суусатат, адамдын канындагы канттын деңгээлин көтөрүп таштайт, бара жүрөккө дагы күч келтирет, ошондой эле бөйрөккө да күч келтирет да. Ал эми газдалган суусундуктар болсо, ашказандагы дүүлүгүнү пайда кылышы мүмкүн. Ашказан ичегилерде дүүлүгүнү пайда кылышы мүмкүн. Ошондуктан жайкы мезгилде адамдын суусосун бул суусундуктарды ичүү менен кандыруу сунушталбайт. Эң жакшысы бул таза суу ичүү керек болот. Ошол эле учурда жылуу, Жылуу. Себеби муздак болгон суу адам ичкен учурда эң алгачкысы эле бул ашказандагы кан тамырларды, вазоспазм деп коет, кан тамырларды тырыштырып, ичкертип коет. Мунун натыйжасында ашказанда кан айлануу начарлайт. Бул биринчиси. Бул учурда инфекциянын жугуп калуу коркунучу көбөйөт. Ошондой эле ашказанга сезгенип калуу коркунучу көбөйүшү мүмкүн. Негизи адам жылуу суу иче турган болсо, же болбосо бөлмөнүн температурасындагы сууну ичсе, бул учурда суусун тез канат. Себеби жылымык болгон суулар адамдын денесине тезирээк сиңет. Муздак сууга караганда тез сиңет. Тез сиңет дагы ал бат эле суусундукка болгон муктаждыкты кандырып берет. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө баягы мына ушундай ысыкта энергетик суусундуктарын, энергетик ичимдиктери дейбизби, айтор мына ошол энергетик ичкендер дагы көп да. Анан буга болгон көз карашыңыз дагы кандай? Энергетиктердин эң эле курамындагы эң таасир бере турган зат бул кофеин. Кофеин көп кошулат, ошону андан сырткары кум шекери көп ал жакта, андан сырткары бензонат, натрий окшогон да кошулмалар бар да, дагым чыгаргычтар бар, анан газ бар. Булар болсо таурин кошулат, ушундай бир гуаран окшогон нерселердин баарын кошушат. Бул адамдагы убактылуу энергияны пайда кылат. Убактылуу энергияны пайда кылганда адамдын денесиндеги, мисалы үчүн энергияны бөлүп чыгара турган системанын баардыгын чарчатат биринчиден. Экинчиден, ашыкча кум шекер жана кофеиндер болсо, бул жүрөк кан тамыр системасына күчкө алып келет, ички органдарда жүк түшүрөт. Ошондой эле денеден кайрадан эле сууну айдап чыгара турган дагы таасири бар болгондуктан тескерисинче суусоону дагы пайда кылат. Бул адамдын денесине мындай суусоону кандыра турган, денеге керектүү болгон заттарды туура камсыздап бере турган суусундук болуп эсептелбейт. Энергетиктерди ушу жайкы мезгилде негизи эле жалпысынан ичүү сунушталбай турган.
медицина бул нерселерди ичүүдөн тескерисинче кайтарат, сунуштабайт. Эми анда көлгө келели, сууга келели, адам деги эле мына ушул жайкы учурда азыр баардыгыбыз эле көлдү көздөй шашып дегендей бассейндерге барып аткан учуру. Мына ушул учурларда эмнени эске алышыбыз керек, деги эле мына ушул балким эмнени этиятташыбыз керек дегендей сиздин оюңузча? Көлгө түшкөндө эң негизгиси көлгө үйдөн чыгып атканда эле даярдыкты туура көрүш керек. Кийим кечени жакшы алыш керек. Себеби көлгө барганда көпчүлүк адамдар күйүп калышат да, ашыкча күйүп калат. Bundan сактаныш үчүн атайын жаугыраак, ачык түстөгү кийимдерди кийүү сунушталат. Ачык түстөгү кийимдер бул күндүн жанагы зыяндуу нурларынан коргой турган кийим болуп эсептелет. Ак кийимдер же болбосо агыш түстөгү кийимдер. Жана кийимди табигый кездемеден тигилгендер болсо, пахтадан, зыгырдан же болбосо бамбуктан тигилген кийимдер сунушталат. Жана кийим кенен болуш керек. Ошондой эле баш кийимди сөзсүз түрдө унутпай алыш керек. Жана ошо күнгө чыкканда баш кийимди кийип жүрүш керек. Себеби башка күн өтүп кетиши мүмкүн. Бул күн өтүп кетүү дагы адамдын өмүрүнө дагы коркунуч жаратып коюшу мүмкүн. Андан сырткары көлгө түшкөндө же болбосо көлдүн жээгинде басканда эртең менен же болбосо кечкисин сейилдеген, күнгө күйгөн учурда дагы ушул эртең мененкисин же болбосо кечке жакын. Эртең менен саат 10го чейин, кечкисин саат 4төн кийин күнгө күйгөн жакшы. Себеби бул учурда күндүн нурунда зыяндуу нурлар азыраак болот, радиация азыраак болот. Ал эми саат 10дон баштап 4кө чейин болсо зыяндуу нурлар жана радиациянын деңгээли жогору болгондуктан бул учурда күнгө чыгуу жана күнгө күйүү сунушталбайт. Ошол эле маалда жабыраак кийимдерди кийсе, же көлөкөдө эс алса боло берет. Ошондой эле суунун ичинде балким сүзө турган болсо деле болот, уруксат берилет. Жана сууга түшүп жатканда эскерте кете турган нерсе, баш менен секиргенде эң алгачкысы баардык кызыккан нерсе бул, бирок өтө кооптуу болуп саналат. Себеби жыл сайын ушул көлдүн же болбосо ушул сууга түшүү сезондору башталганда көпчүлүк жаракат алгандар бул моюн омурткасын сындырып алуу менен ооруканаларга кайрылышат. Көпчүлүк мунун аркасынан майып болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан баш менен секиргенде абайлаш керек. Жана секирип жаткан жерде суунун тереңдигин текшериш керек. Ичинде таш же темир тезек жокпу экенин байкаш керек. Жана сууга түшкөндө суунун тазалыгын да караш керек. Таза жерлерге барып түшүш керек. Эгерде суу кир боло турган болсо, кир көлмөлөргө, кир сууларга түшүү сунушталбайт. Ал учурда балким инфекция жугузуп, адам ооруп калышы мүмкүн. Жана ысыган дене менен, ысык болгон дене менен сууга дароо секирүү балким кайсы бир адамда жүрөк кан тамыр системасында бир көйгөй бар болсо, же болбосо мээсинде, же ушундай бир денесинде оорулуу адамдар ысып туруп сууга дароо секирген алар үчүн да кооптуу болуп эсептелет. Себеби ал жүрөк кан тамыр системасында бир ашыкча жүктү, ашыкча мындай стрессти пайда кылат да, кан тамырлардын баардыгын дароо жыйырылуусуна алып келет. Мунун натыйжасында балким кээде мисалы үчүн аневризмасы бар болсо, кан тамырынын бир жеринде бир чөнтөкчө чыгып калган болсо, ошолор жарылып кетиши мүмкүн. Же болбосо жанагындай жүрөгүндө бир көйгөй бар болсо, ошолор абайлаш керек. Эгерде көнгөн болсо, секирип жүрүп дайыма көнүп, акырындан көнүп алгандан кийин бул нерсени аткарса болот. Жана көлгө барганда ашыкча тамак жеп алуу, ошондой эле күч келтире турган жана майлуу, таттуу тамактарды жеп алып туруп көлгө дароо түшкөн болбойт. Себеби бул учурда тамактын баардыгы, кандын баардыгы тең ички органдарга, ашказанга кетип калат дагы. Булчуңдарда кан аз болуп, булчуңдар жакшы иштей албай калышы мүмкүн. Чабак жакшы ура албай калышы мүмкүн. Ушунун эле карама каршысы ачка туруп дагы, ачка ал жок турганда дагы сууга секирсе, сууга чабак ура турган болсо, терең жерине барып ала турган болсо, кайра жээкке бара албай калышы мүмкүн. Себеби ачка турган адамда энергия жок болот дагы, булчуңдар тез эле чарчап калат. Ушул абалдардан маани берип караш керек. Жана күнгө күйүү. Күнгө күйгөндө дагы дароо көп күйүп албаш керек. Себеби аз-аздан бир күндө 5 минуттадан, андан кийин 10 минутта, 15 минутка чейин күнүн акырындап, эртең менен же кечке жакын убакыттарда күйгөн пайдалуу болуп эсептелет. Калган учурларда күндөн коргоно турган кремдерди колдонсо, же болбосо жабыраак кийинсе, ошондой эле көлдү жээктеп баса турган болсо, пайдасы өтө көп. Себеби көлдүн жээгиндеги аба бул иондорго бай, таза аба болгондуктан адамдын дем алуу органдарындагы оорулардан айыгууга жардам берет. Ошондой эле ашыкча стрессти кетирет, адамды эс алдырат, пайдасы көп да.
Жана ошол эле кумдун пайдасы көп. кумдун пайдасы, мисалы үчүн бут менен, жылаңайлак бут менен басканда дагы ошол буттагы кан айлануу жакшырат. Денесин ошол ысык кумга жабылып жатканда дагы балким бир жеринде бир кан тамырлар түйүлүп калып, тарамыштар түйүлүп калып, бир кан айлануу начар болгон жерлерине кан жакшыраак айланып баштайт. Түйүлүп калган тарамыштар кой берип, кан айлануу жакшырат дагы, ошол жактагы пайда болуп калган оорулар кете баштайт. Жанагындай жел турду деген нерсенин баардыгы тарап кетип, акырындан ошол оорудан дагы бара-бара айыгууга да жардам берет. Эгерде кумга жата турган болсо, ысык кумга көмүлө турган болсо, ысык кумду таманы менен жалаңайлак баса турган болсо, мунун пайдасы өтө көп. Сизди диетолог катарында билебиз, анан мына ушул жайкысын тамак ашка кандай көңүл бурушубуз керек? Анан бүгүнкү күндө баягы арбуз, коондордун, бал муздактын учуру десек болот, диетолог катары жайкысын эмнени сунуштап, балким эмнени сунуштабайсыз? Мына ушул тамакка кандай көз караш менен карашыбыз керек? Жайкы мезгил адамдын тамактануусуна өтө маани бере турган мезгил болуп эсептелет. Бул себеби башка кышкы мезгилге караганда жайкысын адамдын денесинде энергияга болгон муктаждык азаят дагы, сууга болгон муктаждык көбөйөт. Ушунун негизинде тамактануу керек болот. Адам жайкысын көбүнчө жашылча жемиштерди көбүрөөк жеш керек болот. Жашылча жемиштерде мисалы үчүн помидорду ала турган болсок, дарбыз, кондорду ала турган болсок, булар өзүнүн курамында 90-95% сууну камтыйт. Ошондой эле витаминдерди камтыйт, пайдалуу мисалы үчүн антиоксиданттарды камтыйт, минералдарды камтыйт да. Ушул жайкы мезгилде адамдын денеси сууга көбүрөөк муктаж болот жана ошондой эле пайдалуу электролит, витаминдерге муктаж болот. Мына ушул пайдалуу заттардын баардыгын ушул жашылча жемиштер камсыздап бере алат. Эгерде ошол жашылча жемиштерден салаттарды жасап жесе, балким ширесин чыгарып жесе, же болбосо өзүнөн деле мындай помидор иштеп, же болбосо дарбыздын өзүн жеп, коонун кесип жей турган болсо, мунун пайдасы өтө көп. Ошондой эле энергияга болгон жеңил муктаждыкты камсыздап берет. Мисалы үчүн, ошол эле глюкозанын дагы, фруктозанын дагы курамы бар болгондуктан, ал энергияны да камсыздап берет. Ал эми жайкы мезгилде мисалы үчүн майлуу, куурулган тамактар болот го, калориясы өтө көп болгон тамактарды жеген сунушталбайт, же болбосо аны азайтуу керек болот. Себеби майлуу жана калориялуу тамактарды жегенде бул тамактарды сиңирүү процессинде адам денесинде ашыкча ысыктык пайда болот. Ал ашыкча ысыкты дене аны өзүнөн чыгарыш үчүн жүрөк көбүрөөк иштейт, ошондой эле жүрөккө дагы ашыкча жүк түшөт да. Сууга болгон муктаждык дагы артат. Дене ысый баштайт. Денедеги ошол ысыкты чыгарыш үчүн дене дагы ашыкча жумушта аткарып баштайт да. Ошондуктан калориялуу тамактарды азайткан сунушталат. Жана жайкы мезгилдин өзгөчөлүгү баардык тамак аш тез эле бузулуп кетет. Себеби аба ырайы жылуу болгондуктан ал тамактын бетиндеги түшкөн микроб бактериялар тез эле көбөйүп баштайт да. Тез көбөйгөндүктөн тамактар тез-тезден бузулат. Жайында көпчүлүгү ушул ичеги оорулары менен ооруканага көп кайрылышат да. Ич өткөк менен мисалы үчүн, же болбосо ашказан, же болбосо ичегиде энтерит, гастрит, ушундай өнүгөн жугуштуу бактериялар козгой турган оорулар менен көбүрөөк кайрыла башташат. Мисалы, бизге жакында эле мисалы шаурмаларга ууланып калгандар, жанагындай куурулган тоок канаттарына ууланып калгандар аябай көп келет. Алым жок, шалдырап атам, кусуп атам, ичим өтүп атат, карап келип, эмне тамак жедиңиз деп эле деп. Мисалы үчүн бүгүн эле ушундай бир оорулууну көрүп келдим да. Тамакка ууланып калыптыр. Ал шаурма сатып алып жеген экен, жакшы эле белгилүү эле авторитеттүү эле болгон жерлерден алган экен. Мен да таң калдым да, ошол жерден барып ууланып калганыначы. Анан ал андай адамдарды ошол биз көп азыр жайкы мезгилде ошондой адамдарды көп дарылайбыз да. Тамакты жегенде абайлаш керек болот. Ошо тамакты сактаганда дагы, мисалы үчүн үй бүлөдө көбүнчө энелер балдарына тамак берип жатканда, тамактын калдыктарын сактаганда, ошол нерселерге тазалыкка жана сактоо өзүнүн эрежелерине маани берип караш керек. Себеби ошонун аркасынан көп балдары үй бүлө жабыркап калышы мүмкүн. Жана ошондой эле тамак жасоо жайлары дагы тазалыкты аябай жайкысын өзгөчө көңүл буруш керек болот. Ошондой эле ар бир азыктыкка сакталуусуна жана ошонун муздаткычтын ичинде тургандыгына маани берип караш керек. Жана баардык тамактар жайкысын жаңы жасалыш керек. Туруп калган тамактарды жегенден алысыраак болгон сунушталат.
Жакшы, айтыңызчы деги эле мына ушул бүгүнкү күндө сиз социалдык тармактарда өзүңүздүн кеңештериңизди айтып чыкканыңызга баягы убакыттар болду. Деги эле бүгүнкү күндө сиздин оюңузча кыргызстандыктар ден соолугуна кандай кам көрүп, деги эле ден соолугуна кандай карап атышат сиздин оюңузча? Бүгүнкү күндө негизи жакшы жылыштар бар. Буга чейин мисалы үчүн мен медицина тармагында дарыгер болуп иштеп жүргөнүмө 10 жыл болду. Эгер окуганымды кошо турган болсом 20 жылга жакындап кетип да. Ушул убакыттын ичин карай турган болсом, мурдага салыштырмалуу өзүнүн ден соолугуна кам көргөндөр, оорунун алдын алуу деген иш чаралар кичине жанданып, пайда болуп, мына элдердин аң сезими жогорулап калды да. Бул нерсе мурда мындан дагы аябай мындай ыйлай турган даражада болчу. Себеби кыргыз жергесинде негизи эле билбейм, адамзаттабы ооруп калгандан кийин гана барып дарыгерге барыш керек деген түшүнүктө болчу да. Ооруп атса дагы кээ бирөөсү азырынча мен басып турам, басканга болот менде деп жүрө беришет да. Качан өтүшүп кеткенде келет, өтүшүп кеткенде келгенде андай бейтапты дарылоо аябай түйшүктүү, оор, дарылоо кыйын. Эми айтабыз ушул нерсе кичине эртерээк болгондо гана депчи, батыраак дарыламаксыз, же болбосо ушундай ооруга чалдыкмак эмессиз депчи. Анан ушул көйгөй аябай көп болгондуктан дагы мени дагы ушул социалдык тармактарда өзүм баракча ачып, элге ушул оорунун алдын алуу, ушундай туура тамактануу, мындай негизи эле мындай ден соолукка кам көрүү тууралуу маалыматтарды жеткиргенге мындай үндөгөн нерсе да. Себеби ар бир адамга түшүндүрүп бүтсөң, ошонун эле экинчи адамда деле ушул эле көйгөй. Ар бирөөнө жалгыздан түшүндүргөндөн көрө ушул баардык эл журтубузга жеткирип койсок, ушул оор азайса, ооруканага кайрылгандар азайса, эл журтубуздун, элибиздин ден соолугу бекем болсо, мисалы өлкөбүздүн өнүгүүсүнө дагы салым кошулса деген мындай мүдөө менен ушул баракчаны ачып, ошонун үстүндө мындай аракет кылып, элге көптөгөн мындай маанилүү болгон нерселерди айтып жеткиргенге аракет кылып келүүдөбүз. Жана бүгүнкү күндө ушул көпчүлүгү мисалы үчүн дагы деле бар, ооруп калып, анан өтүшүп калгандан келгендечи, бирок арасында кээ бирөө мен ушул оорубаш үчүн алдын алсам кандай кылышым керек, эмне кылсам болот дегендер келип калганын көрүп, таң каласызбы кээде? Келип калганын көрүп, кайсы бетте ушул биздин дарыгерлердин, бул жалпы эле мен эмес, баардык дарыгерлердин мээнети деп мындай сүйүнөсүң да. Ушуну көрүп, анан дагы шык пайда болот. Мен социалдык тармактарда ушул нерсенин алдын алууну дагы да жеткире берсем, бул нерсенин мынакей бүгүнкү натыйжалары, мөмөлөрү депчи. Бул алгачкы мөмөлөрү болсо, бул барган сайын, мисалы үчүн бир өсүмдүктө эле биринчи жылдары кичине мөмө берет, анан барып да көбүрөөк мөмө берип баштайт эмеспи? Ошондой мөмө алдыда көбүрөөк мөмөлөр бара биздин элибизде мындай ооруп калып дарылануу эмес, оорунун алдын алыш үчүн кайрылып калган күндөргө дагы жетебиз деген үмүт дагы артат. Ошол нерсе бизге дагы мындай стимул берет да. Сиз мына ушул жалпы жөнүнөн 20 жылдын жүзү болгон турбайбы? Мына ушул врач 20 жылга жакында. 20 жылга жакын экен. Айтсаңыз, сизди көп профилдүү деп айттык. Анан бул жерде сиз ошол эле учурда терапевт, ортопед, ошол эле учурда баягы диетолог катарында иштеп жүрөсүз да. Анан булар бири-бирин демек толуктайт, суроо сиздин кайсыл баягы бөлүмгө дейбизби, кайсыл жагына суроо талап көбүрөөк? Эми бул нерсени кичине өзүмдүн балким тарыхым менен түшүндүрүп көрсөмбү, мен өзүбүздүн Кыргыз медициналык академиясын бүтүргөм. Ошону бүтүргөндөн кийин эми тандоо кыйын да. Медицинанын аябай кең да. Анан бул жагы да жагат, баардык деле жери жагат да. Анан эң биринчиси ушу ортопедия, травматология тармагын, ушул операцияларын көрүп, мындай ооруну дагы көрө аласың, ошол эле маалда хирургия менен да алектенесиң, терапия да кыла аласың деп турган, жалпы экен деп ошол жакка барганда. Мага негизи жашыман эле окуп жүргөндө эле мындай адамды жалпы караган жакчы да. Оорунун алдын алган жакчы. Анан ошо ординатурага тапшыраардан мурун дагы мындай издедим, ушундай бир жалпы жагын караган, анан тамак ашкан бир маани берген жерлер барбы деп, атайын дарыгерлерди окута турган центр бар, ошол жакка барып карадым. Карасам ушундай бир борбор бар, бирок ал жакта жаңыдан ушу башталып атат дегенден ортопедия жакка кетип, ортопедияда 2 жыл жүрдүм. 2 жыл жүрдүм, анан бүттүм. Бүтүргөндөн кийин ошо ортопедиядагы 2 жылдык иш тажрыйбамда көп ооруларды бир күн сайын эле канча деген оорулуу адам келет.
ушул оорулуунун канча 10 жылдан бери бир дары ичип жүргөн, айыкпай жүргөнүн көрөсүң да. Анан эмнеге мынтип айыкпайт? Эмне үчүн операция кылабыз? Эмне үчүн операцияга чейин жетип барыш керек бул оору? Мисалы үчүн муундар ооругандар, артроз оорусу көбүнчө ушундайга жетип калат да. Анын алдын алса кантип алдын алса болот? Эмне мындай туура эмес кетип атат деп көп излечим да. Себеби биз берген дарылардын баардыгы мындай көбүнчө симптоматикалык болот да, мындай ооруну баса турган, бир аз шишикти кетире турган ушундай дарылар болгондуктан ал нерсени 10 жыл ичип деле кайра эле операцияга келип калып атканын көрүп, муну алдын алса болобу же ушул нерсени мындай операциясы жок дарыласа болобу. Себеби операциядан кийин деле бейтаптын абалы аябагандай жакшы өзгөрүп кетпейт да. Анан ошонун башка альтернативалык жолдорун издеп жүрүп, анан ушул тамак аштын дагы таасири бар экендигин, жашоо образынын таасири бар экен, көп нерсенин таасири бар экендигин байкаган сайын ал нерсени тереңдеп үйрөнгөнгө аракет кыла баштадым. Анан ал жактан мисалы үчүн ушу боордун иштөөсү дагы ошол жакка чейин мааниси бар экендигин билип калганда атайын кошумча гепатологияга кайра мындай өзүмдүн адистигимди жогорулатып гепатологияга, терапияга тапшырып окудум. Андан сырткары ошол чыгыш медицинасы деген кафедра бар. Ошол жака тапшырып, ал жактан ошол жанагындай дар чөптөр менен дарыланган фитотерапия менен, иглотерапияны ошол жактан үйрөнүп, агайлардын жанында күнү түнү жүрүп, кошумча дагы үйрөнүпчү. Аялдар дагы ооруларды дагы, эркектердеги ооруларды дагы ошо жалпысынан карай турган дарыгер болуп эсептелет. Бул жанагы бизде медицинада первичка деп коет, поликлиникаларда көбүнчө эмне кылышат да. Мен ушул жакка дагы атайын тапшырайын деп бардым. Жарым жылдай окудум ал жерде. Бирок аягына чейин чыгарган жокмун. Себеби жарым жыл окуп, убакыт көп короттум, бирок көп нерсе мындай кыска эле поверхностный үстүртөн болот экен да. Жеңил эле симптоматикалык эле деңгээлде жардам берилгендиктен мен андан дагы тереңирээк карагым келип, анан аны которуп башка жагына, терапия жагына кетип калдым да. Ал нерсени жалпы терапевт ал терең карайт да. Ал эми поликлиникада болсо тез-тезден жардам бергени менен баардык адамды карайт, бирок үстүртөн. Окутуу дагы ошондой болот да. Үстүртөндү окутуп даярдат кадрлардычы. Анан ал нерсе мага мындай, мен ал нерсеге дагы терең карап, ушул оорунун себептерин түшүнүп, мындай бир адам ооруп атса, анын оорулары кайсы нерселерге байланышкан, мисалы үчүн көз ооруп атса, балким ал туура эмес тамактарды жүрүп, кайсы бир витаминдердин жетишсиздигинен, же болбосо жашоо образынын кайсы бир жеринде туура эмес, мисалы үчүн кесип ээси болгондуктан, же көп маселе бар да. Ошолордун мындай тамырларын, себептерин издегим келген да, ошонусунан мындай оорууну мындай толук жок кылгым келчү да. Медицинага эмне болуп келип калдыңыз? Медицинага негизи мен атам себеп болгон. Атам ушу кичинекейимен эле ар бир дасторконго туруп тамак жеген сайын ушул белгилүү дарыгерлерди айтып, ушундай дарыгер бол, хирург бол деген нерсени айтышчы да. Ар бир баласы бар болчу, ар бирөөсүнө өзүнө мындай максат коюп, сен бул болушуң керек, сен бул анан балким менин ошол жаштайыман кандай жака шыгым бар байкаган. Негизи эле атамдын бөлүштүргөн жерине карасам деле ар бирөөбүз ошол тармакта шыктарыбыз бар да. Анан ата-эне деле шыгына карап тандайт да. Балким кээ бир бала жаман көрүшү мүмкүн, түшүнө албашы мүмкүн. Ата-энем өзү бир жетпей калган нерсесине ошо мени түртүп атат депчи. Жок, кээ бирөөсү ошо ата-эне байкаган адамдар, мисалы үчүн мугалимдер деле баланын шыгына карап туруп тандашат. Анан кийин деле мектепте окуп жүргөндө дагы мындай мектеп мугалимдери да мен дарыгер болом десем, алар да ушу дарыгер болот деген нерсе менен мага көп бакыт беришчи, ошол жактарда мага бир тапшырмаларды берчи, ошону менен окуп бүткөм. Айтыңызчы, азыр ар түрдүү диеталар интернет айдыңында, социалдык тармактарда аябай тренд болуп атат. Ачка жүрүү, детокс же болбосо интервалдык ачка болуу деген, кето деген сыяктуу бир диеталардын түрлөрү чыгып атпайбы? Буга көз карашыңыз кандай? Эми бул диета деген сөз, бул медицинада ушул оорулуу бир бейтаптын туура тамактануусу деген эле нерсе. Бул медицинадагы негизги маанилүү нерсе. Оорусуна жараша. Бирок ошол диета деген сөздү эми бүгүнкү күндө маркетинг жери да бар да. Мисалы үчүн бирөө бир жеке тажрыйбасын көрүп алат дагы, аны мен могу нерсени арыктадым деп туруп, элдин баарына сунуштап, ошондой бир курстарды бир нерсе өтүшү мүмкүн да. Бирок бул курстар бул жеке тажрыйба болгондуктан бир адамдын
арыктоосу башка бир адамга жардам бербейт. Себеби анын салмак кошуусу жана арыктоосу анын организминдеги, мисалы үчүн балким калкан безге, уйку безге, боорго же микрофлорасына же болбосо жана инсулинге болгон туруктуулукка көп нерсеге же стресске көп нерсеге байланыштуу. Баардык адамда окшош эмес. Бир адамда балким 2 себеп бар, балким бирөөндө башка себеп бар, ушундай себеби көп. Анын баардык адамга ошол өзүнүн жанагы бир дарыгер ага жазып берген болушу мүмкүн да, бир протоколчу. Ошол протоколун алат дагы мен ушу менен арктан башкаларга муну сунуштаган туура эмес болуп калат. Себеби мындай көп бейтаптар кайрылат. Бизге канча деген бейтап, мисалы үчүн арыкташ үчүн курска катышкам, арыктадым, бирок андан кийин нервный болуп, андан кийин башым ооруй турган болуп калды. Андан кийин кан басымым көтөрүлүп кетти. Же болбосо ошондон кийин менин ашказаным ооруй турган болуп калды, бөйрөгүм ооруй турган болуп калды деп көп ооруларды наоборот чыгарып алгандар аябай көп да. Ошондон кийин тамак жакшы жей албай калдым деп көп көйгөйлөр менен келишет. Мунун баардыгы тең ошол курстарга, жанагындай бир арыктоочу курстардан баардыгына жалпы түрдө сунушталгандыктан. Негизде диета ар бир адамга өзгөчө болуш керек. Ар жекече өзгөчө түрдө берилиш керек. Анын ар бир оорусу, анын жынысы, жашы, көп нерсеси эске алынуу менен аны билген дарыгер гана жазыш керек. Атайын анализдердин текшерүүдөн өткөндөн кийин гана жазылыш керек да. Ал эми мындай эле бир могул нерсени ичсең арыктайт экенсиң деген бул тилекке каршы жакшы нерсе эмес. Мындай нерседен сак болуш керек. Ал ушул кыргыз элинин арасында ушул ден соолукка кам көрүп, ден соолуктуу өлкө болгонго жардамчы болуп жүрө бериңиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Сиз дагы ден соолукта болуңуз. Сиздер дагы ден соолукта болуңуздар. Баардык ошо кыргыз элибиздин ден соолугу бекем болсун. Дагы ушул ден соолук тармагында мындай илимдерди алып, ден соолукка кам көрүү тууралуу дагы да өсүп өнүгө берсин. Негизи эле оору биздин элден азайып, оорусу жок балким өлкө катары дүйнөгө таанылган элдерден бололу. Айтканыңыз келсин. Ардактуу замандаштар, ЛТРде ЛТР подкаст болду. Кызматта Жанна Усубалиева. Бул ЛТР подкасттын өнөктөшү Woodmaster. Эгерде сиз үйүңүзгө эмелик таппай жүрсөңүз, анда мына ушул жакка кайрылсаңыз болот. Кайрадан амандашканча жакшы туруңуздар.